Бул видео сабакта ондук бөлчөктөрдү бөлүүгө карата бир канча көнүгүү аткарылат. Анда эмесе 2,5 көбөйтүү 10 амалын аткаралы. Алгач бул амалды өз алдынча аткарып көр. Анда эмесе кеттик. Ондук бөлчөктү 10го көбөйтүү үчүн анда анын ар бир разрядын бир разрядка чоңойтуу керек. Же болбосо үтүрдү оң жакты көздөй бир санга жылдыруу керек. Бул жерде 2 бирдик. Аны бир разрядка чоңойтсо, ал 2 ондук болуп өзгөрөт. 0 бул жерде ондук үлүш. Анда аны бирдиктер разрядына өткөзөбүз. Анда үтүрдү коюп алабыз. Ал эми 5 бул жүздүк үлүш. Аны ондук үлүшкө өткөзөбүз. Көбөйтүндү 20,5. Анда ушул эле санды 2,5'ti бөлүп алалы 10го. 10го бөлсө канчага барабар? Алгач өз алдынча эсептеп көр. Ондук бөлчөктөрдү 10го бөлүү үчүн анын үтүрүн оң жакты көздөй бир санга жылдыруу керек. Же болбосо анын ар бир разрядын бир разрядка кичирейтүү керек. Демек бул жерден жаза алабыз. 2 бул бирдик. Демек аны ондук үлүшкө өткөзүү керек. 2 ондук үлүшкө өтсө, анда бүтүнү 0го барабар. Ондук үлүшү 2, ал эми 0 ондук үлүш. Анда аны жүздүк үлүшкө өткөзөбүз. 5 жүздүк үлүш, аны миңдик үлүшкө өткөзөбүз. Анда тиинди 0,205ке барабар. Дагы башка бир мисал аткаралы. Бул жолкусунда ал санды 57 болсун. Бул санды бөлүү керек 1000ге. 57'ni 1000ге бөлсө канчага барабар? Алгач видеону токтотуп туруп, өз алдынча аткарып көр. Анда эмесе кеттик. Тииндини биргеликте эсептейли. Бул жерде бүтүн санды 1000ге бөлүп жатабыз. Демек аны 3 жолу 10го бөлүп жатабыз. Же 57'нин 3 жолу 10дон 1 бөлүгүн таап жатабыз деп элестетсек дагы болот. Анда бул жерден айта алабыз 57'ни 1000ге бөлүү бул анын ар бир разрядын 3 эсе кичирейтүү дегенди түшүндүрөт. Демек бул жерден жаза алабыз. Бул ондук, бирдик, ондук үлүш, жүздүк үлүш, миңдик үлүш. Демек бул жерде 5 бул ондукта. Негизинен бул жерде ондук. Анда 3 разрядка кичирейтебиз. 1, 2, 3. Демек 5 бул жерде жүздүк үлүштө болуусу керек. Анда кийинки разряд бул 7, ал бирдик. Демек ал бул жерде аны дагы 3 разрядка кичирейтебиз. 1, 2, 3. Демек ал миңдик үлүшкө туура келет. Ал эми калган разрядтарга биз 0'ду жазып алабыз. Демек 57'ни 1000ге бөлсө, ал 0,1057ге барабар. Анда улантабыз. Кийинки мисал 1,1032. Ал санды кандайдыр бир санга көбөйтсө, көбөйтүндү 103,2ге барабар. Анда бул жерде аны кайсы санга көбөйткөн? Алгач видеону токтотуп туруп, өз алдынча аткарып көр. Анда эмесе кеттик. Белгисиз сан канчага барабар экендигин табалы. Бул жерде 1 бул бирдикти. Бирок ал жүздүк болуп өзгөргөн. Демек алгач 10го көбөйтүлгөндө ал ондук болуп өзгөргөн. Андан кийин дагы ал 10го көбөйтүлгөн, анда ал жүздүк болуп өзгөргөн. Демек 1 2 разрядка чоңоюп жатат. Же болбосо 2 разрядка сол жака жылды. Ал эми кийинки разряддагы сандардагы баары 2 разрядка сол жака жылды. Же болбосо 2 разрядка чоңоюп жатат. Анда бул жерден айта алабыз. Биз бул санды 10го 2 жолу көбөйтүп жатабыз. 10 көбөйтүү 10. Же болбосо 10 көбөйтүү 10 негизинен 100гө барабар. Демек белгисиз сан 100. Анда дагы бир мисал менен жыйынтыктайлы. Кийинки амал 0,1015'ти көбөйтүү керек 100гө. Анда көбөйтүндү канчага барабар? Анда эмесе кеттик көбөйтүндүнү эсептейли. Бул жерде 0,1015'ти 100гө көбөйтүп жаткандыгыбыз үчүн
Анын ар бир разряды 2 разрядка чоңоёт. Демек, бул жерде 1 бул 100дүк үлүштө. Демек, аны алгач 10дук үлүшкө, андан кийин 1дикке өткөзүү керек. Демек, 1 ал бүтүнгө барабар. Ал эми 5 бул жерде 1000дик үлүштө. Аны 2 разрядка оң жака жылдырса, ал 10дук үлүшкө туура келет. Демек, 1,5 0,1000ден 15ти 100гө көбөйткөндө ал 1,5ке барабар.